Мен мисалы бүгін Сооронбай Жээнбековтен коркпойм. Себеби ал калыс хан эмес. Калыс хан болбогондон кийин ал Кудайдын жердеги көчүрмөсү эмес. Мына ойлонуп көрсөм, мен эмнеге корком? Кудай берген жанды Кудай алат деп коет кыргызда. Ар бир адам, ар бир улут ушул жерге бир миссия менен келет. Чындыкты Кудай келип куруп бербейт бул жерге. Чындыкты ошо чынык адамдар курат. Ленин курган. Ленин динде болгон эмес, даватка барган эмес. Ленин премьер-министр болуп иштеген эмес, депутат да болгон эмес, ар жактан буйрулуп келген. Мына союзду курду. Мектептерди салды, байларды жойду, колхоздорду, совхоздорду уюштурду. 70 жыл ошо эволюция менен жашадык. Ошол Компартияны мисалга башка мамлекеттердагы ошо менен жашап аткан мамлекеттер бар азыр. Партия деген ат алып. Ошондуктан мен коркпойм, жалганчылардан корк. Мына адам билбейт. Жакшы түшүнө албай атат азыр. Кыргыз бул дүйнөгө пендече жашап өтүүгө дейт. Кыргыз мүмкүн эмес деп ааламдан берилет. Кыргыз кызмат үчүн келген дейт да. Анысы кандай, мына бир адам манасчылар болгон. Саякбай атабы мына видеолорун көрүп калган. Ага чейин Сагынбай ата, Балыкоос ата да толтура го. Аны бир жан кийген үчүн анын телосы гана исполнитель болгон. Мына төкмөлөр бар бүгүнкү күнгө чейин. Калыс төкмө мына Элмирбегиним. Жакында ошо бийликке так сөз айтып. Аны да ошо бир жан кийип алган, телоисполнитель. Ошол сымалдагы адам көктөн жаны асмандан келет, ааламга кетет. Бул тело только исполнитель. Корксо да коен өлөт, коркпосо да коен өлөт дейт. Ким коркуш керек? Жалган ишти кылган адам коркуш керек. Аркасы орой сөз менен айтканда бок. Келечеги жок. Жалганды колдогондор коркуш керек. Мына Атамбаевдин заманында кече эле Сапар Исаков өзү айтты го, мен ошо караланып соттолоорума мен ишенген эмесмин, ойлогон эмесмин. Арбайлар кышты уюштурду, музду тоңдурду, тесттин чатагын чыгарды. Канча адам чыныгы жазасын алды. Ал бир кезде кутуруп турган. Бакиевдин заманында мына Сутайлинов деген СМБнын председатели болгон. Бүгүнкү да председателдер, бүгүнкү министрлер, бүгүнкү генпрокурор деле кутуруп атат. Заман чындыкка болуп баратат. Эртең алар да жооп калышы мүмкүн. Мына Бакиевдин заманында Сутайлинов Кыргызга баш бармагын көрсөттү эле. Бүгүн оор экен акыбалы деп атат. Анан рак болуп калыптыр. Арстанбек Ногойбаев деген миргород болуп турду эле, качып жок. Бакиев кечээ Атамбаевдин заманында мына аксакал киши Бусурманкул Табалдиев, Дагылыш Шамил Атаканов дегендер бир камалып, бир качып жүрөт. Көрдүңүзбү? Бул күнүмдүк жалган менен иштесең эртең баары бир Кудайдын астында, ата Тегербайдын астында, карапайым элдин астында, правосудиянын астында жооп бересиң. Ана мен ойлоном. Мен ааламдын кызматын аткарып атам. Мына манасчы келип манас айтат, төкмө төгөт. Мен төгөт албайм, манасты айта албайм. Анткени ал менин кызматым эмес. Мен жалганды айта албайм, ал менин кызматым эмес. Мен ааламдын, мен Кудай, Алла деп эле жүргөн адам эмесмин. Мен Кудайдан буйрулуп келген адаммын. Мына мен чыныгы сөздү сүйлөп атам. Кыргызды ойготтум. Табиатты бейишке айланттым. Анан мен жоопко тартабыз дейт да. Мына о киши, мына Сооронбай Жээнбеков, доордун талабын билбесе, өзүмчүл болсо, Кыргыздын улуулугун тааныбаса, калыс болбосо, ушу киши жооп бериш керекпи? Правосудиянын, Кудайдын, ата Тегербайдын астында же Арстаналай жооп бериш керекпи? Кана мындай карайлычы. Мына депутаттар, бийликтегилер, мейли премьер-министрлерби, элди алдап, дагы эле доордун талабын билбей, Кыргыздын улуулугун дүйнөгө тааныта албай, таанытпаса анан Кыргызды кайдан куткарат? Ушулар жооп бериш керекпи? Айлык алган 500 миң деп. Ошол орунду зайнет эткен, ошол
элдин налогун чөнтөгүнө салып алган, айлык кылып алса деле салып алды да. Ошол жерде мушташып, талашып, ойтобун сүйлөп, көрүнгөн жерге шылдың болгон. Ушул кишилер жооп бериш керекпи же ааламдан буйрулган, акты сүйлөгөн, кыргызды куткарган Арсылай жооп бериш керекпи? Же мына коррупциянын символу деп айтты Сооронбай Жээнбеков. Ырайым аке жооп бериш керекпи? Же Арстаналай жооп бериш керекпи? Ким жоопко тартылыш керек? Же элди артка тарткан? Кайда бир майда төшөк маселесинен баштап теге техника чыга элек кездеги бир жашоого таңуулап көрдөгү бейиш менен көрдө тозок бар деп жок нерсени айткан, артка тарткан адам жооп бериш керекпи кана? Ким жоопко тартылыш керек? Мына караңызчы, кел чындыкка чыгалы. Ким жоопко тартылыш керек? Мен эч качан жоопко тартылбайм. Тарта да албайт. Себеби мен Кудаймын.